saat 7. Саламатсыздарбы? Биринчи радиодо таңкы бурулуш. Студияда Талайгүл Чабдарова жана Чыңгыз Рыскелдиев. Арыбаңыздар, ардактуу радио каармандар, кутмандуу таңыңыздар менен өлкө аймагындагы соңку жана өтө маанилүү делген жаңылыктар менен бөлүшүү үчүн биз кызматыбызды баштадык жана биз менен биргеликте кесиптештерибиз Бакташ Рахманов, Азиз Чокморов кызмат кылууда. Урматтуу радио каармандар, адат болуп калгандай биз таңкы бурулушта өлкө аймагындагы жана чет өлкөдөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырып, алар боюнча угармандардын пикирлерин, ойлорун угуп, сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Биздин байланыш телефондорубуз 39 21 90 жана 0502 39 21 90 телефонуна чалып, өзүңөрдүн ой пикир сунуштарды билдирсеңиздер болот. Анда адаттагыдай эле жаңылыктарга кезек берели. Жакшы болот. Таң эрте жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн кесиптешибиз Урмат Жээнбеков келген. Анда биз микрофонду кесиптешибизге узаталы. Рахмат. Сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлагандай, эки өлкө башчыларынын сүйлөшүүсүндө эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана мурда жетишилген келишимдерди ишке ашыруунун жүрүшү талкууланды. Тараптар эки мамлекет ортосундагы өз ара аракеттенүү арттыруу боюнча келечекке карай биргелешкен пландарды белгилешти. Мамлекет башчылары ошондой эле коронавирус инфекциясынын жайылуусун алдын алууга карата биргелешкен чараларды көрүү боюнча өз ара аракеттенүү маселелерин талкуулашты. Борбордук шайлоо комиссиясы Арабандагы жаңжалдан улам эки талапкерди шайлоодон четтетти. Кечээ 24 сентябрда БШК Ош облусунун Арабан районундагы окуяга тиешеси бар эки партиянын жана талапкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө маселени карады. Эскерте кетсек, 20 сентябрда Арабан районунун Юсупов айылында шайлоо өнөктүгү учурунда массалык мушташ болгон. Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Илхом Маннановдун айткан сөздөрү экинчи партиянын өкүлдөрүнө жакпай калган. Эки партиянын ортосунда уруш чыгып, аягы жаңжалга айланган. Кеминде 12 адам жаракат алып, 10 адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. Кечээ БШКда эки негизги маселе боюнча добуш берүү болду. Окуя боюнча партиялардын жоопкерчилиги жана талапкерлер Илхом Маннанов менен Шүкүрулло Файзуллаевди шайлоо жарышынан четтетүү. Жыйынтыгында БШКнын 6 мүчөсү партияларга эскертүү берүү үчүн добуш беришсе, 10 мүчөсү талапкерлерди шайлоодон алып салуу үчүн добушун берген. Ошентип БШК Мекеним Кыргызстан жана Биримдик саясий партияларынан эки талапкерди шайлоодон четтетти. Добуштарды сатып алуу боюнча 40 иш тергелүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлады. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиевдин айтымында, шайлоо мыйзамдарын бузууга байланыштуу 82 кылмыш иши жана 46 жорук сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Жазык кодексинин шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу беренеси боюнча 2 факт, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча 40 факт, шайлоо өнөктүгүн каржылоонун тартибин бузуу беренеси боюнча 1 факт жана шайлоо документтерин бурмалоо боюнча 25 иш, ошондой эле башка беренелер боюнча 14 иш тергелүүдө. 23 сентябрь күнү мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Молдовановкадагы номер 27 түзөтүү мекемесине которулду. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдиргендей, Исаков жазык аткаруу кодексинин 72 беренесинин 5-пунктуна ылайык которулган. Эскерте кетсек, Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо иши боюнча мурдагы премьер-министр, ошол кездеги президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковду 15 жылга эркинен ажыраткан. Адам бир эле убакта эки оору менен сасык тумоо жана коронавирус инфекциясы менен ооруп калуу жана ал оор абалда өтүү коркунучу бар. Ошондуктан COVID-19 курчушуна жол бербеш үчүн курч респиратордук вирустук жугуштуу илдеттерге каршы эмдөөдөн өтүү зарыл. Бул тууралуу республикалык штабтын кечээки жыйынында айтылганын өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү кабарлады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан берилген тизмеге жана тобокел топко киргендердин
Алардын ичинен аз камсыз болгон үй бүлөлөр, өнөкөт оорусу барлар, кош бойлуу аялдар, балдар үйлөрүндөгү тарбиялануучулар, кары картаңдар жана медицина кызматкерлеринин 45% эмдөөдөн акысыз өткөрүлдү. Өз каалоосу менен эмдөөдөн өтүүнү каалагандар үчүн 25 жеке клиника акы төлөнүүчү негизде вакцинациялоо иштерин уюштурат. Анын наркы 450-750 сом болууда. Учурда 13 жеке менчик медициналык борбор бул багыттагы жумуштарын жүргүзүп жатат. Калган клиникаларды санитардык кызматтар талаптардын аткарылышын текшерүүдө. Коронавирус инфекциясынын божомолдонгон экинчи толкунуна даярдануу максатында Кыргызстандын бардык аймактарында дарыгер тренерлерден турган командалар даярдалууда. Бул тууралуу республикалык штабтан билдирди. Маалыматка ылайык Саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 боюнча дарыгерлердин жана медайымдардын мультидисциплинардык командасы үчүн окутуу программасынын концепциясын иштеп чыгып бекитти. Окутууну USAID-тин жардамы менен тренерлердин тренинги аталышындагы моделдин негизинде өткөрүү пландалууда. Ага ылайык ар кандай адистиктеги медайымдардын мультидисциплинардык командасы дарыгерлерди COVID-19 менен ооруган адамдарга жогорку сапаттагы медициналык жардам көрсөтүүнү үйрөнүп, ошондой эле башка дарыгерлерди окутуу үчүн керек болгон билимге ээ болушат. Чет элдик жаңылыктардан Канадада COVID-19 экинчи толкуну башталды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн премьер-министри Джастин Трюдо билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык коронавирустун экинчи толкуну 4 чоң провинцияда болуп жатат. Жаз мезгилиндеги пандемияга салыштырмалуу абал начар болушу мүмкүн, бирок бизде экинчи толкунду көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Биздин колубуздан бул нерсе келет деген Джастин Трюдо. Акыркы маалыматтарга таянсак, Канадада COVID-19 илдети 150 миңдей адамдан аныкталган, 130 миңге чукул бейтап аталган илдеттен сакайып ооруканадан чыкса, 9 миңден ашык адам каза болгон. Жаңылыктардын соңунда бүгүнкү күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 25 сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан жел согот. Абанын температурасы бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 22-27 градус жылуу болот. Талас областында 17-22 градус жылуу, Нарын областында жана Сыкөл областында плюс 18-23 градус. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Ардактуу радио каармандар, сиздер таңкы бурулуш программасында жаңылыктардын алгачкы чыгарылышы, алгачкы топтом менен тааныштыңыздар. Аны кесиптешибиз Урмат Жээнбеков тааныштырды. Чоң рахмат айталы Урматка. 7 саат 7 мүнөт талай эже биз программабызды баштайлы. Уланта берели. Мына ушул жаңылыктарда Урмат баса белгилеп кетпедиби? Бүгүнкү күндө ушул аба ырайы тууралуу маалымат. Ошого улай эле Кыргыз гидромет борбору болжолду ушул 1-2 күндүн ичинде аба ырайы кандай болот тактап айтканда 25 сентябрдан 29 сентябрга чейинки аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бериптир, болжолду. Ал боюнча азыр биринчи ошо Чүй, Талас областтарында кандай экендигин айтып коелу, анан уктуруунун жүрүшүндө башка областтарга да токтолуп коебуз. Чүй, Талас областтарында 25 сентябрдан 29 сентябрга чейин аба ырайынын болжолдуу маалыматы. 25 сентябрда, 26 сентябрда жаан-чачын күтүлбөйт. 26 сентябрда күндүз Чүй областынын тоолуу райондорунда жаан, кар жаап, бийик тоолуу райондордо дагы кар жаашы күтүлөт. Чүй областынын дыйканчылык аймактарында жана Талас областында жаан-чачын болбойт деп билдирет Кыргыз гидромет. Ал эми 27 сентябрда болсо түнкүсүн Чүй областынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо жаан, кар, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Талас областында жаан-чачын болбойт. Күндүз Чүй областынын кээ бир райондорунда жаан, Талас областынын тоолуу райондорунда дагы эле ошондой жаан, кар, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы күтүлөт. Талас областынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын болбойт экен. Бул дагы дыйкандар үчүн абдан жакшы болуш керек, анткени азыр ушул төө бурчакты чогултуу Талас областында абдан кызуу жүрүп жатат деп айтылып атат. 28 сентябрда да жаан-чачын болбойт. 28-29 айрым райондордо жаан, тоодо кар жаашы күтүлөт деп атат. Эми биз кийинки уктурууларда, кийинки сааттарда, мүнөттөрдө дагы ушул калган областтар боюнча маалыматты карап көрөбүз. Ооба. Ушул аба ырайынан дагы маалымат алып, 29-уна чейин жыйнап аткан жыйым-теримдеги түшүмдөрдүн бардыгын тең талаага калтырбастан, сыртка калтырбастан, кампага, ороолорго салып даярдап алалы. Жалпыңыздарга ийгилик каалайлы. Ал эми биз болсо маалыматтардан акырында бөлүшүп баштайлы кесиптеш. Эл аралык маалыматтардан кайрыла турган болсок, бардыгыбызга эле белгилүү,
Белоруссияда президенттик шайлоо өткөндөн бери карай тынчыбай бир топ митингдер, ар кандай нааразычылык акциялары өтүп келет. Буга байланыштуу Белоруссиянын жарандарын колдогон башка мамлекеттин жарандары дагы өздөрүнүн мамлекеттеринде кандайдыр бир акцияларды уюштуруп, алардын шайлоосунан өтүшүнө жана анын жыйынтыгына бир нааразычылыктар айтылып келет. 23-сентябрда дагы каршылык акциясында адамдарды кармоо иши жүргөн экен бийлик тарабынан. 364 киши кармалган, алардын 252си Минск шаарында кармалганын өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирет. Мекеме акциялар 59 жерде өтүп, ага 5000 киши катышканын маалымдашкан экен, бирок эркин байкоочулар андан дагы бир канча эсе көп адам катышкандыгын айтып келишет. Чыңгыз, ушул жерден мына өткөндө ошол акциялар абдан активдүү жүрүп атпады беле Белоруссияда, анан басаңдап калганда бул кайрадан ушундай көбүрөөк өтүп жатышынын себебин жанагы Александр Лукашенко инаугурацияны мындай купуя жашыруун өткөрдү, анан ошондон кийин башталды деген дагы маалымат бар. Албетте, бирок Белоруссиянын ошол президенттик шайлоосун көптөгөн өлкөлөр таанып, аларга мындай бир кадимкидей мыйзамдуу шайлоо өттү деген маанайда мамиле кылып жатышат. Ооба. Анан дагы 24-сентябрь күнү Кытайдын Белоруссиядагы элчиси дагы Цуй Цимин аны менен жолуккан учурда дагы мындай деген өзүнүн пикирин айткан экен. Биз эч кимди тааныгыла же тааныбагыла деген эмеспиз. Башкысы биздин өлкөнүн конституциясына туура келсе болду деген баягы жообун айткан экен. Лукашенко менен Цуй Цимин жолугуп, мына ушул багытта дагы сөз кылышкан. Кечээ болгон экен, бул жолугушуу. Бул жолугушуу кечээ болгон. Дегенибиз, буга чейин инаугурациясы жана батыш өлкөлөрүнүн анын жаңы президенттик мөөнөтүнүн мыйзамсыздыгы тууралуу сындаган Цуй Цимин деген маалымат айтылган. Дагы бир маанилүү жаңылык, ошол эл аралык жаңылык катары карайбыз. Бул Казакстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Кайрат Умаров өлүм жазасын жокко чыгарган жарандык жана саясий укук жөнүндөгү эл аралык пакттын 2 факультативдик протоколуна кол койду дейт. Демек, бул ошол Казакстанда өлүм жазасы жоюлду дегенди билдирет да, ошондой маалыматта. Ошондой сунуш менен кайрылып жана ал колдоо тапты деген дагы маалымат айтылат. Дагы эл аралык жаңылыктарга келсек, эл аралык коомчулукта деле дүйнө жүзүндө өтө мындай көп талкууланып аткан маселе кайрадан эле коронавирус илдети болуп атат, Чыңгыз. Мына коронавирус илдети Европа өлкөлөрүндө абдан күчөп атат деп атат. Андан башка дагы өлкөлөрдө ушул коронавирустун баягыдай курч кирип келишине каршы турууга багытталган бир топ иш-чаралар дагы жүрүп жаткан экен. Мисалы көп өлкөлөрдө, мисалы Канадада премьер-министри билдирип атат, коронавирустун жаңы толкунуна туш болдук. Бул рет мурдага караганда оорураак болуп калбасын деп, мындай болгон күч аракеттерин жумшап жатышкан экен. Ошондой эле дагы кошумча чараларды көрүп, карантиндик режимдерди киргизүү жагында карап жатышкан экен Канадада. Андан бөлөк дагы Ташкент шаарында, Өзбекстанда дагы, Өзбекстанда ушул коронавирустун белгилери байкалган бейтаптарды кабыл алуучу жаңы ооруканабы же борборбу кандай экен, ушул дагы ачылды деген маалымат бар беле? Ооба, мына ушундай маалыматтар дагы тарап атат. Үчтепе деген район бар экен, Ташкент шаарында, Ташкент шаарынын Үчтепе районунда коронавирустун белгилери байкалган бейтаптарды кабыл алуу жана бөлүштүрүү боюнча атайын борбор ачылды дейт. Ошол райондун акиминин орун-басары Мирзаевдин билдиргени боюнча бул спонсорлордун, демөөрчүлөрдүн жардамы менен ачылыптыр. 1000 кишиге ылайыкташылган бул жай 50дөн ашык бейтапты кабыл алып койду дейт. Буга чейин, Демек, оору бар экендигинен кабар берип атат да. Ооба. Анан учурда 72 киши иштеп жаткандыгы дагы айтылып атат. 60 кызматкер, дарыгерлер жана медайымдар, ал эми калгандары болсо ыктыярчылар болуп эсептелет экен. Буга чейин Ташкентте дагы иштеп келген спорт комплексинде ачылган атайын 520 жана 750 орунду борборлор дагы ачылгандыгы кабарланган.
мына ушул сыяктуу иштер ушул орун алган. чыңгыз коңшу өлкөлөрдөгү ушундай абал, чет өлкөдөгү, Европа өлкөлөрүндөгү ушул кайрадан коронавирус илдетине чалдыгуунун катталып жатканы, ага карата кам көрүп жатканы, бул дагы бизге бир даярдыктын керек экендигинен кабар берет да. Биздин Албетте. Кыргызстанда дагы бийлик органдары, өкмөт бул боюнча бир топ аракеттерди көрүп атат. Мисалы, жакында эле өкмөт кайра жыйын өткөрдү, өкмөт башчы тапшырмаларды берди. Андан сырткары республикалык штаб бар да, атайын ушул Ооба. коронавирус боюнча. Ушул штабтын жыйыны дагы болду да, анда дагы бир топ маселелер каралгандыгы белгилүү болду го. Ооба. Анан ушул болжолдуу түрдө айтылып аткан экинчи толкунга Кыргызстан даяр деген дагы даярдыктарды көрдү деген дагы маалымат чыкты. Күндүзгү кабыл ала турган станционарлардын баягы орундуктарын 2000ге жеткирүү азыр аракети жүрүп аткан экен. Көбөйтүү демек, Буга чейин 1700дөн ашыгыраак орун каралган болсо, эми дагы көбөйтүп аны 2000ге жеткирүү жана баягы кызматкерлерди, мед кызматкерлерди дагы толуктап, ыктыярчылар менен болобу, айтор ушул жагын дагы карап жаткандыгы айтылууда. Өткөндө Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов менен өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков онлайн кеңешме өткөрбөдү беле. Мына ошондо дагы коронавирустун алдын алуу боюнча чараларды күчөтүү тапшырмалары берилген. Андан кийин брифингде дагы премьер-министр Кубатбек Боронов баса белгиледи ушул аптада. Биз коронавирусту алдын алуу же болбосо анын кесепеттерин азайтуу боюнча чараларды көрүү үчүн эреже талаптарды күчөтүшүбүз керек деп. Андан кийин биринчи вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков өкмөт пандемияны эске алып салыктарды жеңилдетсе, ишкерлер оору менен күрөшүүгө жардам бергендин ордуна тойлорду жашыруун өткөрүп жатат деп белгиледи да. Бүгүнкү күндө өзүң деле эл аралап жүрөсүң, байкалып атабы ушундай той топур жана башкалар өтүп жатканы көбөйүп калды окшойт, Ачыгын айтканда эми бул күз мезгилинин шарданы менен ушул нерселер көбөйүп калгандыгы байкалууда. Үгүт иштери менен үлпөт тойлору чындыгында бар, элди чогултуп атат. Эми ал жерде санитардык эрежелер канчалык деңгээлде баягы карманып атат, ишке ашып атат, аны ошол жердегилер эле билбесе. Жоопкерчилигинде алардын. Бирок ошого карабастан республикалык штаб, өкмөт тиешелүү түзүмдөр ошол пандемияны жайылтууга шарт түзгөн жагдайларды пайда кылгандыгы үчүн ошондой адамдарга чара көрүүнү күчөтүү тапшырмасын берип жатат. Ал эл арасына канчалык деңгээлде жетип атат билбейбиз. Биз угармандардан дагы ошол бизге байланышка чыгып, кайсыл жерде ушундай жоопкерчиликсиз мамиле болуп атат, кайсыл жерде ушундай үгүт иштериби же той топурлар, той аштар, ар кандай бир салтанаттар ушул эреже талаптарды сактабай, аралыкты сактабай өтүп жатат. Ушулар тууралуу да ой пикир сунуштарын угалы 39 21 90 0502 39 21 90 телефону аркылуу ушул коронавируска каршы кантип аракеттерди көрөбүз, өткөн учурдагыдай көбүрөөк ушул биз жапа чегип, жабыр тартып, көп адамдарыбыздан айрылып калбаган шартта жашаш үчүн эмне кылышыбыз керек деген ой пикирлерин, айрыкча аксакалдардын, ошол эле жаштардын да пикирлерин укканга аракет кылалы. Эгер сиздер биз менен байланышка чыгып, оюңарды айткыңыздар келсе, биз айткан телефондорго кайрылсаңыздар болот. Биздин мобилдик номерибизге акысыз чалууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, демек чамдаңыздар деп бардыгыңыздарды чакыралы. Анан ушул коронавирус боюнча сөз кыла турган болсок, бир топ баягы эл аралык мамилелерге дагы бөгөт коюп койбодубу? Мына буга чейин өзүңүз дагы жакшы билесиз, жалпы кыргызстандыктар билет. Түркия мамлекети кыргызстандыктарды бекер дарылоо үчүн жылына квота берип турган. 150 квота бөлүп берчү. Негизинен 100 квота бөлүп берчү, акыркы жылдары аны 150гө көбөйткөн. Анан быйылкы жылда дагы кандай болот деген суроолор жаралып, Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине абдан көп суроолор түшкөн. Ушул Түркияга барып оор операцияларды өткөрүп дарылануу боюнча биздин жарандардан. Бул жактан абдан бир жакшы сүйлөшүүлөр жүрүп болуп туруп, мына ушул биздин министрликтин эл аралык кызматташуу бөлүмү тарабынан бул нерсе дагы тастыкталды. Мына коронавирус башталгандан бери, пандемия башталгандан бери бул квотаны алуу жана Түркияга барып дарылануу токтоп калган 100%. Эми кайрадан ортодогу баягы аба каттамдары жандана баштаганда бул квота берилет го деген биздин жарандардын да ой пикири бар болчу да. Бирок Түркия буга байланыштуу өздөрүнүн оюн билдирген.
коронавирустун болжолдуу экинчи толкунуна карата бир гана Кыргызстан эмес, дагы башка мамлекеттер менен кызматташуубузду, дал ушул багыттагы кызматташуубузду азырынча таптакыр токтото турабыз деген ойун айткан. Угарман бар экен, Чыңгыз. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыңарбы? Кутмандын күнүңөр менен. Рахмат, бирге болсун. Биринчи байлык ушу биринчи радионун бүттүү жамаатына ден соолук каалаймын. Ошондой үй бүлөңөргө тынчтык, барыңар да ден соолук. Ушу жаркырап жайнап жүрө беришиңер бүт баардык каалайм Кыргызстан боюнча. Чоң рахмат. Эже, биз сизди тааныйбыз, угармандар тааныбайт, тааныштырып коюңуз, Айымсат эже. Мен эне менен баланы майыптардык болгон фондунун президенти Мурзаева, Кондай Курдаш. Анан немеде мен силерге неме кылайын, биздин Кыргыздын эли ушунчалык жакшы адамдар экен, бирине карабай жардам берди да биринчи толкунда. Алгачкы учурунда. Алгачкырында аябай жакшы жардам берди. Ошого дагы биздин элибиздин өзүнүн немесине таң калдым да. Ошончолук жардам берсе да элдер ошону эме кыла албай, булар өздөрүнүн акчасын берген жок да, бири сындап, ичине пасандатып таштады да. Жардам берген адамдар дагычы. Ошон үчүн мен Кыргызстан элин мисалы үчүн андайга чакырбай, мисалы үчүн кайра эмедеги чакырыш кетип ынтымакчылыкка, биримдикке, бир жаккадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ынтымак болгонун Кыргыздын элин дагы бир эмесин көрсөттү. Айрыкча мына максыз информациялар ушунчалык жакшы алып баратыңар, рахмат бүт баарыңарчы. Ошон үчүн мен айтарымын, эң биринчи бизде мисалы үчүн мына жөн турган врачтар дагы үй-үйүбүзгө келип эле дарылап атышты да, эки жакка чыгарбайчы. Ушун үчүн мен врачтарга жана өкмөткө, президентибизге кайрылып кетер элем ушунун пайдаланыпчы. Биздин медицина тармагын көбөйтпөсөк болбойт. Айрыкча эпидемиологдор, вирусологдор, инфекционисттер, реаниматологдор, жана чукул болгон мына скорый пунктта, скорый нелерде ушуларга терең карабасак, бул эмес мисалы Кыргызстанда бизде келечекте кандай болуп кетишин эч ким билбейт да, кепилдик да бере албайт. Себеби аба ырайынын немеси жаратылышы өтө мындай башкача болуп кетип атат азыркы мезгилдечи. Бир эле мисалы жай мезгилинде биз күткөндөй жай болбойт, кыш мезгилинде биз күткөндөй кыш болбойт. Кээде плюсовой менен өтүп кетип атабыз да. Бул да адамдын жаратылышынын мына жашоо шартыбызга туура келбейт биздикинечи. Ошон үчүн дарактарды кыйбай бизде жаратылышты мисалы үчүн коргошуп, мына Кыргызстан мисалы үчүн Бишкек биздин жаш мезгилде кандай жашылык эле. Азыр жашылданганы бүт деле дарактарды кесип, куралып, суу коюлбай, анан ушу сакталбай атат да. Биз жаратылышты коргоп, ушу жашылдар эмездеме кылса канчадан курулуш боюнча жаман болуп атат. Туура келбей бүт курулуп эле биздин жашоо шартыбызды көп неме болуп атат дагы. Мына өпкөрүү сезгендер көбөйүп, мына аз кандуулуктар барып лейкозго айланып кетип атат. Мына инфекционисттер азыр бүт эле коронавирус карап атат да, калган немелерге анча неме болбой атат да. Ошон үчүн биз жапа тырмак медиктерди бесплатно окутушубуз керек бюджеткечи. Мына кандай билимдүүлөр өтпөй атат да. Тесттен келип эле өтпөй калып атышат. Карапайым элдин балдары окубайт. Ошон үчүн кызыккан адамдарды бюджетке окубасак болбойт. Акысыз окутуш керек деп атасыз. Акысыз окутуп, ошолорду наоборот көмөктөшүбүз керек бизчи. Бизнесмендер деле колдош керек. Эркилер төлөй барканда ушу төлөш керек. Эң мыкты бизде окуучулар жүрөт, өтө албайт да, окуй албайт дагы. Ушу медицина тармагын эме кылбасак бизде даже карапайым элди курска да үйрөтүш керек, укол бергенгечи. Эже, дагы бир маселе да, сиз ушул жалпы угармандарыбызга, элге кандай бир өзүңүздүн оюңузду айтат элеңиз? Анткени азыр той аштарга көбүрөөк чогулуп, ар кандай салтанат иш-чараларга көбүрөөк чогулуп атышпайбы? Аралык сакталбай атат, ар кандай эреже талаптар аткарылбай атат. Эне катары, аял катары ушул оор кесепеттерин эл арасында көрүп аткан коомдук ишмер катары айтар сөзүңүз кандай? Мен мисалы үчүн Кыргыз элини, жалпы Кыргыз элини дүйнө жүзүндөгү нефти инсан деген адамды чакырат элем тазалыкка, гигиена деп койт бул медициначы. Ошо гигиенага тазалык болсо, мисалы үчүн быйыл кишечный оору аз болду. Бизди жакшы үйрөтүп коюшту ушучу. Келет сразу колдорубузду жууп, маската, азыр маска деген жок. Элдер десе маска беле чыгып алышты дагы, масканда эске алышпайт, өздөрүн гигиенада эске алышпайт. Аралыкта эске алыш, мына Ош базарда келип карасаңар, вообще эле беспредел болуп атат. Ошон үчүн мен айрыкча базарларда, мына чоң супермаркеттерде, ресторандар иштеп атат. Кече саат 11, 1-2 чейин эле кеде дарса салюттар атырып, мурункудай эле нукка түшүп калды да. Ушуларды той ашты токтотуп койсо жакшы болот эле. Каалайбы, каалабайбы жакын алыс туугандарды барыш керек болуп атат да. Ошон үчүн менин оюм,
той ашты токтотуп, анын үстүнө карантин болуп калса эмнени жейт? Дагы эле өздөрү аракет кылбай эле өкмөткө эле асыла берет. Өкмөткө эле эме кыла бербейт. Өкмөттү биз кимди толукташ керек? Биздин өзүбүздүн эл ушу аракет кылып толукташ керек. Анан бирөөсү каргайт, бирөөсү урушат, бирөөсү жеп алды дейт. Аны көрүп атабы жебеген, көрүп атабы. Эл эч ким билбей туруп эле ар түрдүү сын пикирлерди айтып, адамдын кыжырына келтирип атышат да. Ошон үчүн мен айтар элем, Кыргызстандын эли, өзүнүн элибиз, кыргыз элибиз өтө мыкты, өтө кемеңгер, ушунчалык жакшы, карапайым, моорекер элдерди мына көрсөтүштү. Бирок ошого жараша ушу аралыкта той ашты токтотуп, менимче 2 жыл 3 жылга мониторинг коюш керек. Бул коронавирус эч качан бул ар түрдүү вирустар көп. Мурун эле болуп келгенбиз балким, бирок азыр менимче бир күнү интернеттен көрүп калдым, метеорология жарылып, ошон үчүн ушу туура эмес вирустар. Ошо туура эмес эмелер качанкы миллиардтан бери жаткан вирустар койгонуп, ушундай болду, жаратылыштын да кесепети болуп калды деп атышат. Жаратылыштын кесепетин биз эмне кылып атабыз? Бирөөнү бар болсо көрө албайбыз, бирөөнү жок болсо бере албайбыз. Анан адамдын өзүнөн чыккан отрицательный энергия шу даражага алып келип атат да. Ынтымак болушубуз керек, ынтымак канча мээримдүү болуп, бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Мен бир медиктерди көрдүм да, байкуштарды. Шунчалык эч нерсе таппай калса, өзүнүн үйүнөн алып келип туруп уколдоп атышты көптөрүнчү. Таң калдым, аябай эч нерсе акчасы жок болуп, өзүнүн туугандарынан акча чогултуп келип, ушу карапайым элди караган медиктер болду. Бирок алар айтылбай деле калды. Көрүнгөн жок да немеге чымандай барып жардам берген жок, үйлөрүнө келип жардам берип атышты. Ушуну айталы, жок айтпаң, Аллах билсин. Адамдар эме кылса эле болду деп ушундай сурангандар болду да. Биз айттык да ушундай депчи. Ошон үчүн мен сиздерге карайм, кыргыз эли. Биринчи тазалыкты, той ашты, келим кетимди токтотуп туруңуздар, чындыгындачы. Ооруну жеңип алалы, алгач. Жеңип алайлы. Анын үстүнө мына күз келатат, өнөкөт оорулар, астматиктер бар, жүрөк ооругандар бар. Айрыкча бушу быйыл сахарный диабеттер көп кетти. Мен ушундай бүйүк кан эжеге өлгөндө жаман кабыргам кайышты, бизге эмес, ал байкуш эже бизге советник эле да. Көп нерсе советник берет эле, канча элибизден ажырадык. Мына Турсунбай бул дагы кеткен ушунча адамдын канча арабыздан алып кетти. Карасаң, жалко да. Эрежени сактайлам. Ошо эрежени сакташ керек. Анан мына радиодогуларга дополнительный тамак бербесе болбойт. Каалайбыз силер келип ушу информация бересиңер дагы, сүт менен өрүк жеп туруш керек да. Муну өкмөт бөлүп бериш керек силерге. Рахмат. Медиктер менен ушу медиктерди, анан кийин ушу радио массовый информацияларды, анан мына скорый пункттарлар колдосо болбойт чындыгында. Рахмат. Милиционерлерди. Чоң рахмат. Рахмат. Таң эрте сизге дагы таң эрте бизге пикирин билдирип байланышка чыккан эжебиз, биздин биринчи радионун активдүү угарманы, канча жылдан бери ушул көйгөйлөрдү ушу телефондон дайыма айтып, биз менен бөлүшүп, болгон мындай бир аракетин ушул коом ичинде социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө арнап келе жаткан эжекебиз Айымзат Мурзаева эже. Айгүл Таш фондунда, анан жана энени жана баланы коргоо жана башка ушул багытта бир топ иш аракеттерди көрүп келет. Биз эжени үнүнөн дагы таанып калдык да. Дагы бир биздин ошол Facebook аркылуу дагы көрүп угуп жаткан биздин замандаштар өздөрүнүн пикирлерин билдирип атат. Чыңгыз Орозбаев деген замандашыбыз, Facebook пайдалануучу. Жана сен бир жаңылык окудуң эле, ошого карата өзүнүн эмесинин фактысы бар экен, жазып жибериптир. Москвадан Нурсултан деген жигитти көчөдө кетип бара жаткан жеринен полиция кызматкерлери бардык документтери так болгонуна карабастан сабашкан. Ооруканага барганда да жакшы карашкан эмес. Акырында Валентина Чупик деген укук коргоочу жардам берип, азыр тергөө иштери жүрүп жатат. Валентинанын айтымына караганда, жалаң Кыргызстан жарандары ушундай кырдаалдарга кабылышат экен. Эмне үчүн өкмөт, депутаттар карабайт деген сыяктуу суроо берип атат. Биз ушул маселени дагы тактаганга аракет кылалы, анткени элчилик менен байланыша алабыз, миграция кызматы менен байланышып, андан сырткары КТРдын кабарчысы ал жерде бар, атайын кабарчы Мирбек Молдакунов. Биз Мирбек менен да байланышып, ушул маселени тактап, кийинки уктурууларда ушул Орозбаев замандашыбыздын суроосуна жооп алып бергенге аракет кылалы. Албетте, бул дагы бир багыттагы сүйлөй турган тема болуп калар. Себеби көрөрманыбыз айткандай эле,
эле абдан көп кабылган замандаштарыбыз арбын. Демек, буларга дагы биздин бир жардамыбыз болуп калат. Муну да бир тараптуу караганга болбойт го. Анткени жалаң эле кыргызстандыктар ушундай абалга түшүп калып атат деп айтуу да туура эмес. Бирок ошентсе дагы маселени атайын биздин замандашыбыз бизди көрүп, угуп кайрылып аткандан кийин ага жооп алып бергенге аракет кылалы. 7 саат 29 мүнөт талайжы. Биздин кийинки кезектеги жаңылыктар менен тааныштыра турганда убактыбыз келип калды. Албетте орус тилинде. Ооба, саламатсыңбы, Канат? Здравствуйте, Талайголь. Здравствуйте, Чингиз. Как у вас дела? Надеюсь, все хорошо. Хорошего вам дня. Кандай жаңылыктар бар? Новости самые последние, но вы сейчас услышите сами. В Кыргызстане 437 384 гражданина старше 18 лет с действительными паспортами не прошли биометрическую регистрацию. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель ГРС Акын Мабиталиев. На 8 января численность граждан без биометрии было 543 464 человека. Сокращение составило 11,16% или 106 080 человек, отметил он. По его словам, по данным Единого государственного регистра в стране 3 миллиона 918 649 граждан старше 18 лет с действующими паспортами. Отметим, что прохождение биометрической регистрации является основным условием включения граждан в списки избирателей. В Кыргызстане возбуждено 40 дел по факту подкупа избирателя. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев. По его словам, всего за нарушение в период выборного процесса возбуждено 82 уголовных дела, в том числе 2 за воспрепятствование осуществлению избирательного права, 1 за нарушение порядка финансирования избирательной кампании, 25 за фальсификацию документов. Также органами прокуратуры зарегистрировано 46 проступков. Нурлан Дюшембиев добавил, что в настоящее время по 11 фактам использования административного ресурса ведется досудебное производство. Напомним, выборы в Джокар-Кукенеш пройдут 4 октября. Между президентом Кыргызстана Сооронбаем Джейенбековым и президентом Турецкой республики Реджепом Таyyipом Эрдоганом 24 сентября состоялся телефонный разговор. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами. Также главы государств обсудили вопросы взаимодействия по дальнейшему проведению совместных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Местным властям и госорганам поручено строже следить за соблюдением запрета на проведение массовых мероприятий. Республиканский штаб озабочен ростом новых случаев заражения в южных регионах. Власти это связывают с тем, что кыргызстанцы не носят маски и устраивают торжества в кафе и ресторанах. В связи с этим предложено ужесточить штрафы за игнорирование санитарных требований. Любой человек одновременно может заболеть и гриппом, и коронавирусной инфекцией COVID-19, что может повлечь за собой серьезные осложнения. Поэтому прививка против гриппа и ОРВИ снизит риск осложнений в случае возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом было заявлено на заседании Республиканского оперативного штаба. По данным Министерства здравоохранения Кыргызстана, бесплатную вакцинацию против гриппа прошли 45% лиц, включенных в список Министерства труда и социального развития, и граждане, находящихся в группе риска, а это малообеспеченные семьи, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, воспитанники детских домов и домов престарелых, воспитанники школ-интернатов и медицинские работники. Для граждан, желающих пройти вакцинацию, будут организованы 25 частных медицинских учреждений, где они смогут сделать прививку на платной основе. Стоимость прививки составит от 450 сомов до 750 сомов. В настоящее время 13 частных медцентров уже осуществляют прививки на платной основе. Санитарные службы проверяют остальные клиники на соблюдение установленных требований. В ходе заседания члены штаба обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране. Было поручено направить группы врачей из Бишкека в регионы страны, где в последнее время участились случаи заражения коронавирусом. Правоохранительные органы установили личности 13 человек, подозреваемых
провоцированием массовой драки во время агитации в Араване, сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Джаниш Ашербаев. По его словам, 2 подозреваемых водворены в СИЗО. 9 человек, которые сейчас в больницах, взяты под конвой. После выздоровления их также отправят в изолятор. Разыскиваются еще 2 подозреваемых. Следствие продолжается. Милиция допрашивает свидетелей и участников инцидента. Всего допрошено более 30 человек, сказал Ашербаев. Напомним, 20 сентября на агитационной встрече в селе Араван произошла массовая драка между сторонниками 2 партий. Пострадали 12 человек, были разбиты 5 машин. Также Центр избирком Кыргызстана рассмотрел вопрос ответственности партий кандидатов за инцидент, произошедший в Араванском районе Ошской области. Вчера, 24 сентября, на голосовании Центр избиркома стояло 2 основных вопроса: об ответственности партии за инцидент и о снятии с предвыборной гонки кандидатов Ильхома Мананова и Шукуруло Файзулаева. По результатам голосования за вынесение предупреждения партиям проголосовало 6 членов Центра избиркома, а за снятие кандидатов 10. Таким образом, ЦИК снял с предвыборной гонки кандидатов от политических партий Меканим Кыргызстан Ильхома Мананова и Беримдик Шукурулло Файзулаева. Накануне 24 сентября в Бишкеке в здании акционерного общества «Учкун» состоялась церемония подписания акта приема передачи бюллетеней, изготовленных для предстоящих парламентских выборов в Кыргызстане. Напомним, что бюллетени изготовило акционерное общество «Учкун» в количестве 3 523 000 штук. И последняя новость о спорте. Бавария победила Севилью в матче за Суперкубок Союза Европейских футбольных ассоциаций УЕФА. Встреча прошла в четверг, 24 сентября в Будапеште. В первом тайме на гол Лукаса Акапуса с пенальти баварцы ответили точным ударом Леона Горецки. Во второй половине игры никому отличить не удалось. В дополнительное время в составе мюнхенского клуба отличился Хави Мартинес. Его гол оказался единственным и принес титул Баварии. Напомню, что Бавария в минувшем сезоне стала победителем Лиги чемпионов, а Севилья завоевала трофей в Лиге Европы. Это все новости на этот час. Далее о погоде. Сегодня по Кыргызстану без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха в Чуйской долине плюс 18-23, в Сусамыре плюс 14-19, в Таласе плюс 17-22, в Баткене, Ваше, в Джалабаде плюс 22-27, в Иссык-Кульской области плюс 18-23, такая же температура и в Нарынской области плюс 18-23. В Бишкеке сегодня без осадков, максимальная температура воздуха днем плюс 20-22. Вы слушаете Биринчи радио, не переключайтесь, и всем хорошего дня, и вам слово, уважаемые коллеги. Удачи вам. Спасибо. Абдан жакшы маалыматтар бар экен, ошондой боло берсин. Ыраазычылык билдиребиз, ийгилик. Биз таңкы бурулушта сөзүбүздү уланта берели. 7 саат 37 мүнөт. Ардактуу радио каармандар, ал эми бизде болсо айта тургандагы маалыматтар бар жана байланышып жакшы бир кабар алып, жыйынтык алып бере тургандагы биздин. Ушул жерден Чыңгыз белгилеп коелу, дагы бир биздин Facebook пайдалануучу өзүнүн пикирин жиберген экен. Нур Токобаев деген замандашыбыз, бул жанагы сен Түркияга ооруп баягы дарылануу үчүн жөнөп жаткандар жөнүндө маалыматты айтпадың беле? Ошол боюнча айтып атат. Квота бөлүнгөнү жакшы, бирок дагы деле болсо тааныш билиштерин Түркияга жөнөтүп жатышат. Негизи чыныгы муктаждарды жөнөтсө жакшы болмок дейт. Биз бул дагы бизге бир тема болду окшойт, бул боюнча дагы биз саламаттык сактоо министрлигинен, андан сырткары жанагы ар кандай оорулар менен ооругандар өздөрү бир бирикмелерди түзүп, уюмдарды түзүп, анан өз алдынча да аракеттерди көрүп жүрүшпөйбү? Ошолордон дагы маалымат алганга аракет кылалы. Кийинки уктурууларда ушул боюнча бир тагыраак маалымат алып, ошо Нурдун суроолоруна жооп алганга аракет кылсак. Бул өкмөттүн токтому боюнча дагы маалымат бар экен, талайжа. Маселен 50 бейтапты саламаттыкты сактоо министрлиги сунуштай турган болсо, 100 бейтапты Түркиянын Бишкек шаарындагы элчилиги өздөрү, Кыргызстандагы элчилиги. Ооба, абдан ушундай бир жагдайлары бар да, ар кандай жол жоболору. Анткени министрлик эле өздөрү ошол Түркияга дарыланууга жана квота менен акысыз дарыланып жаткандарга министрлик өзү эле жибере бербесе керек. Ошол сен айткандай атайын эреже талаптарга, келишимдерге, токтомдорго ылайык Түркиянын элчилиги дагы жылына жүздөгөн адамдарды ошол жака жиберип акысыз дарыланууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан учурлар көп эле болуп атат. Чыңгыз Канаттын жаңылыктарынан улам байкадың го дейм, шайлоого үгүт иштерине
байланышкан жаңылыктар абдан көп экен. ооба. Биз бул боюнча ушул уктуруунун 3-бөлүгүндө сөз кылалы дагы. Азыр жанагы пандемия, коронавируска байланышкан сөздү уланта бербейлиби? Ооба, жакшы болот. Экинчи бөлүк болжолдуу түрдө баягы каптайт деген маалыматтар айтылып, баардыгыбыздын үрөйүбүз учуруп аткан мезгил. Анан ушул багытта интернет айдыңы негизинен көпчүлүк баягы элге маалымат жеткирүүдө, ар кандай кеңештерди берүүдө жакшы бир жардамчы болуп келатпайбы? Мына ушул интернет айдыңында врач терапевт Гүлсана Бапанова деген эжекебиз мына ушул өзүнүн кеп кеңешин айтып келаткан экен. Экинчи толкун бул балдар арасындагы Кавасаки синдрому боюнча жакшы маалыматтарды берген. Аны кантип алдын алабыз, ага чейин иммунитетти кантип көтөрөбүз, балдарды кантип сактайбыз, кандай эрежелерди карманышыбыз керек, мына ушул тууралуу жакшылап айтып берген. Ошол тууралуу биз сүйлөшсөк кандай болот? Анда азыр ушул эжебизге байланышка чыгалы, Гүлсана эжеге байланышка чыгалы дагы, анан ушул боюнча дагы ал кишинин оюн угалы, анан мүмкүнчүлүккө жараша андан кийин окумуштуулардын, вирусологдордун да пикирин укканга аракет кылалы. Гүлсана эже, саламатсызбы? Саламатсызбы? Мына бүгүнкү күндө көп эле ушул коронавирустун экинчи толкуну келатат деп үрөй учурган маалыматтар айтылып атат. Ансыз да жүрөгү үшүп, коркуп калган коомчулукта бир ого бетер коркуу сезими пайда кылган маалыматтар айтылат. Же болбосо экинчи толкун жеңил эле өтөт деген дагы сөздөр айтылат. Сиз ошол оор күндөрдө элге тынбай, баймабай кеп кеңеш берип турган дарыгер катары айтсаңыз, экинчи толкун чын эле болобу? Ал кандай өтүшү мүмкүн? Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу калайык калк. Эч кандай коркпоңуздар, экинчи толкун болбойт. Экинчи толкунду биз өзүбүз эле ушинтип коркутуп чакырып алабыз да. Негизи адамдын ниети түз болуш керек да. Ниетке түз нерсени жазыш керек. Эртең менен туруп эле сиз ден соолугум жакшы десеңиз, сизге кирген вирус деле сизден чыгып кетет. Организмдеги бир клетка 10 вируска каршы тура турган жөндөмдүүлүккө ээ. Сиз эртең менен туруп эле мен ооруп каламбы, экинчи толкун келет деп корктуңуз, сиз уже организмди слабый кылып койдуңуз да. Ошон үчүн эң биринчи мен айтарым, урматтуу мекендештер, экинчи толкун келбейт. Коркпоңуздар, ден соолукту чын кармаганга аракет кылыңыздар. Демек, маанайдан да көз каранды болот экен да, маанайдан. Албетте, бардык оору, деги эле дүйнө жүзүндөгү бардык оору бул маанайга жараша болот. Маанай канчалык ачык болсо, маанай канчалык көңүлдүү, шаттуу болсо, оорунун баарын жеңип кетүүгө болот. Биз эч качан айта албайбыз да, мына абада кандай деген микробдор жүрөт, кандай деген вирустар жүрөт. Алар бизге кирбейди деп ойлойсузбу? Алардын баардыгы бизге кирет. Болгону биздин организм ошо менен дайыма күрөшүп турат, ошону жеңип турат. А сиз качан маанайды ылдый түшүрдүңүз, демек ал вирус киреби, микроб киреби, гриппке киреби, алар бизде жашап алат. Андан дагы эми экинчи толкун деп коркпой деле койсоңуздар болот. Себеби деген биздин кыргыз калкынын бир 80% ооруп бүттү да, бир 20% калды. Эми ошол 1-2 адам келип атат. Мына ошол адамдар ооруганын өздөрү билип туруп жайылтпоого аракет кылыш керек да. Адамдар көп жоголгон жерге барбаш керек. Адамдар көп чогулбаш керек. Мына туура эле өкмөт туура эле чыгарды. Бир ашып кетсе 20-30 адам эң эле керектүү жерде гана чогулбасак, көп чогула турган жерге барып мындай андай чогултканга уруксат бербеш керек да. Себеби деген бир жерде олтурганда ошол абада бирөө жөтөлгөн болсо, анын вирусу абага түштү дагы ошол комнатада отурган адамдын баарына жугат да. Ошон үчүн көпчүлүк жерге барбастан, ошо сан норманы сактап, байланышты кайрадан байланышка чыкканга аракет кылалы. Чын эле мына Гүлсана эже айтып атпайбы? Демек, эреже талаптардын сакталышы, жанагы эпидемиялык, санитардык, эпидемиологиялык эрежелер сакталышы бул сөзсүз жардам берет экен да. Биз мисалы мен ойлоп турмун, эже экинчи толкун болбойт, коркпогула десе, анда ээн жайкын эле жүрө берсек болот экен. Демек, сөзсүз талапты аткарыш керек экен, Моралдык түрдө дагы элди даярдоо абдан маанилүү болуш керек. Ошон үчүн айтып атса керек, коркпоңуздар деген сөз. Гүлсана эже, сөзүбүздү уланта берели. Демек, эреже талаптар сөзсүз сакталыш керек экен да. Ооба, албетте. Сөзсүз түрдө ушу айтылган нерселерди көрө кармаганга аракет кылыш керек. Андан тышкары
эми ошо ден соолукту биз чыңа байынча биз аны жеңе албайбыз да. Чыңаш үчүн өз учурунда суу ичиш керек, керектүү тамактарды жеш керек, көнүгүүлөр жасаш керек. Эң жакшы мына биз ушул коронавирустан эмнеге чыгып кеттик? Көп эле мага азыр айтат да, ошо биз массаждарды жасадык депчи. Денеге беш тамырларга болгон массаждарды, органдарга болгон массаждарды, ушунун баарын сөзсүз жасап турушубуз керек. Мага айтат, эже сиздин лимфа массажыңызды күнүгө жасайбызбы депчи. Ал күнүгө жасабасак, анда кантип биз организмди тазалайбыз? Биз күнүгө жеп аткандан кийин андан чыккан шлак күнүгө кетип туруш керек да. Демек биз күнүгө өзүбүз менен өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Эң сонун. Абдан жакшы экен. Негизи жана балдарга дагы ар кандай оору келатат деп атпайбы? Ушул боюнча да дарыгер катары кыска айтып коюңузчу. Эми балдарга Кавасаки деген синдром, Кавасаки деген оору келет деген чочулоо болуп атат. Эми Кавасаки деген оорусу ушу жаш балдарда кездешет. Жаш балдарда демек жөтөлөт, ичи өтөт, денеге кызыл тактар чыгат, жана кол жана бут шишит деген симптомдор болот деп айтылып атат. Ооба. Айтылып атат. Эми Кудай сактасын, бизде андай али каталы элек. Эми баягы сактыкка кордук жок дегендей, ошол эле чоңдо кандай биз өзүбүздү организмибизди күчөтө турган болсок, биз балдарды ошондой күчөтүп керек. Чыңдашыбыз керек, чыңдашыбыз керек. Албетте, чыңдашыбыз керек. Ооруну ооруп калгандан кийин чукабастан оорунун алдын алыш керек. Мына менин кызматым оорунун алдын алуу да. Мен ошон үчүн окуй күнүгө суу ичкиле, денеге массаж жасагыла, дем алгыла, дыхательный дем. Демек биз жаш балага да ушуну үйрөтүшүбүз керек. Биз кичинекейинен жаш балага канчалык үйрөтүп койсок, ал эртең менен туруп эле моюнга жасаган массаждарды, ички жасаган массаждарды, дем алууну мурун менен дем алып, ичи менен дем алып, ушунун баарын жасай турган болсо, ал балага кирген вирус кайра чыгып кетет. Эмне үчүн бир садикте бар 20 баланын бир 5 оорубай калышы мүмкүн, 15 ооруп калат. Ал дегенибиз демек иммунитети бийик анын. Биз ошо иммунитетин балалыкын көтөрсөк эле, ал дагы бардык оорун жеңип кеткенге жөндөмдүү организм. Жакшы экен. Рахмат сизге, Гүлсан эже. Урматтуу радио угармандар, биз менен байланышта врач-терапевт Гүлсана Бапаева эжебиз болду. Бапанова эжебиз. Биз ыраазычылык билдирели, мына социалдык тармактардан дагы ушул Гүлсана эже сыяктуу көптөгөн дарыгерлер, көптөгөн жана табыптар өздөрүнүн болгон баягы кеп кеңешин берип, туура тамактануу, адам өзүн туура алып жүрүү, ар кандай ооруларды, инфекциялык жугуштуу оорулардан алыс жүрүү, сактануу тууралуу жол жоболорду, кеп кеңештерди айтып келе жатат. Алардын баардыгынын эле ушул кеп кеңешинин өзөгүндө көбүрөөк кыймылдоо деген нерсе турат да. Ооба. Негизинен эле кыймыл бул организмдеги кандын жүгүрүшүнө жакшы таасирин берет экен да. Анан дагы ушул кыймыл көбүнчө коронавирус учурунда дагы көп айтылды, көбүрөөк баскыла депчи. Өпкө жакшы иштеш керек деп. Демек мунун баардыгы тең ден соолукка пайда экендигин дарыгерлер айтып аткан соң, биз дагы вирусологдордун дагы биз кеп кеңешин деги эле азыр ушул кандай болуп аткандыгы тууралуу укканга аракет кылсак, азыр биз бир аз убакыттан кийин медицина илимдеринин доктору, республикалык илимий практикалык ушул вирусология боюнча борбордун жетекчиси Зуридин Шарипович Нурматов менен маектешип көрөбүз. Азыр бир аз убакыттан кийин агай байланышка чыкса. Зуридин Шарипович дагы өтө чоң бир илимий чоң чөйрөдө окумуштууларды, илимпоздорду жетектеп дагы өз иштерин жүргүзүп жатышат. Кези келгенде Зуридин Шарипович өзү дагы айткан биздин биринчи радиого, ошол биздин иликтөө иштер аягына чыккандан кийин дагы маалыматыбызды беребиз деп. Ал эми азыр болсо ошол вирусология боюнча деги эле азыркы коронавирус оорусу, аны алдын алуу жана экинчи толкун тууралуу илимдин доктору мына агайыбыздын сөзүн уксак. Жакшы болот. Биз менен байланышта медицина илимдеринин доктору Нурматов Зуридин Шарипович. Зуридин Шарипович, саламатсызбы? Саламатсыздык. Мына сиз ошол илимдин доктору, илимпоз, дарыгер катары мына чоң борборду жетектеп жаткан илимпоз катары дагы сизге ушул коронавирус, анын өтүү процесси, азыркы учурлар көз алдыңызда да. Иликтеп атасыз, тактап атасыз. Анан көп учурда эле экинчи толкун болот, анан экинчи толкун мындан да катуу болот деп үрөй учурган сөздөр айтылып келет. Биз жогоруда бир дарыгер менен байланышсак, ал айтып атат, эми экинчи толкун деп эле элдин үрөйүн учура бербеш керек. Бирок сөзсүз дарыгерлер айткан эреже талапты сакташ керек деп. Сиз кандай дейсиз ушу экинчи толкун жөнүндө?
Туура айтат. Элди көп деле моундай коркута бериштин кереги жок. Биринчиден ушу коронавирус боюнча токтолуп кеткенибизде мындай нерсеге токтолуп карашыбыз керек да. Азыркы жаңы болуп жаткан коронавирусту биз али толук билбейбиз. Экинчи толкун болот, анан сезонносту моундай болот деп туруп толук маалыматыбыз жок. Бардыгы эле теориялык түрдө анан кийин себеби бул жаңы вирус болгондуктан быйыл эле башталбадыбы. Дагы 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин андан ушул вирус өзүнү кандай алып жүрөт экен жаратылыштагы адамдардын арасында дегендейди. Биз ошондо толук айта алабыз да. Эми биз азыр эмнеге таянабыз? Буга чейин деле ошо коронавирустар болгон, бирок бул коронавирус эмес. SARS-CoV-2 деп азыркы айтып атпайбы? COVID-19 коронавирус. Бул эмес, мындан мурдагы болгон коронавирустарга мындай касиеттерге карап көрө турган болсок, алардыкында мындай болгондо, алардыкында ошо кадимки эле грипп ОРВилерди чакыруучу вирустардын катарында ошол коронавирустар болуп келген. Ал коронавирустардын сезону ушул ноябрь айларында көтөрүлүп, андан кийин ошо ноябрь декабрда көп жогоркураак учурга көтөрүлөт дагы, ошону менен февралдын баштарына чейин мындай жогорку деңгээлде туруп, андан кийин акырындан ылдыйга түшөт да. Эгерде ошол коронавирустарда эле бул коронавирустагы өзүнү алып жүрө турган деп айтсак, андан ошол эле биз теорияны колдонушубуз керек да. Ошо ноябрларда бул дагы көтөрүлөт деп. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек бул жерде. Бардыгы эле ушул сезондук көтөрүлүүлөр, жана толкун деп азыр эрге түшүндүрүп айтып атпайбызбы? Ошо толкундар болуп туруп көтөрүлүүсү могу жылдын ичинде болот, анан бир канча жылдардын арасында да 2, 3, 4 жылда бир көтөрүлөт го. Ошондолорду эске алганыбызда ошолордун бардыгы жалпы элдин арасында кандайдыр бир вирустарга, оору чакыруучу вирустарга иммунитети жок адамдардын топтолуп калгандыгынын этебинде болот да. Азыркы учурда бул коронавируста эмне болуп атат? Коронавирус бул жаңы болгондуктан жалпы элде буга каршы антителасы жок, мындай иммунитети жок дегенди билдирет да. Бирок буга чейин февралдан баштап азыркы күнгө чейин канча пайыз калк ооруп бүтүп калды. Бул жерде ооруп келе деген сөз анчалык туура келбей калат. Канчалык адамдардын саны ошол вирус менен жолукту. Вирус менен жолуккандан кийин ал киши же ооруйт, же оорубайт. Оорубай деле иммунитети пайда болуп калган кишилер бар, 25-30% да. Ошо канча киши алган болсо ошолордун арасында гана болот. Анан экинчи дагы бир жагдайды эске алышыбыз керек да. Бул жерде ушул коронавирустун эле симптомдорундай болуп туруп, жанагы эле температура, жөтөл, башка ары болгондой эле грипп ОРВинин дагы сезону келе жатат да. Грипп ОРВ жыл сайын бизде Кыргызстанда акыркы бир 15 жылдагы маалыматты алган болсок, официалдуу статистикада 150 миңден 300 миңге чейин катталып келет да. Мисалы үчүн өткөн жылы 190 миң катталган. Эми азыр бул келе жаткан айларда октябрь, ноябрь, декабрда ай сайын 15-20 миңден катталат да ушуларчы. Эми ошолордун арасында грипп ОРВ, андан башка ошо грипп менен ОРВни чакыруучу бир канча вирустар бар. Ал вирустар, коронавирус бүт бардыгы аралашып кетет дагы. Булардын бардыгынын эле симптомдору окшош болот да. Ошол бизде проблема болуп калат. Анан адамдар көпчүлүгү бул жерде болгондо жаш балдар ооруйт да. Жаш балдар ооруйт десе, бул коронавирус менен эмес, бирок грипп ОРВилер менен 80% жаш балдар ооруган. Бирок коронавирус менен чоң кишилер ооруп келген да. Ошону да жаш балдар баягы эле симптомдору пайда болгондон кийин бизде бул коронавирус эмес бекен, эмне болуп кетти дегендей бир аз алдардын элдин арасында чөчүлөнгө түшүп калышы мүмкүн да. Бул жерде эң негизги нерселер бизде эгерде ошо оорулар келе турган болсо, ошолорду убагында жаткырып, убагында дарылап, жакшынакай айыктырып, аларды чыгарып жиберүү максатыбыз болуп эсептелинет да. Бирок буга чейинки жылдарда деле коронавирусу жок убагында деле ушу ноябрдан баштап, ноябрдын акырынан декабрь, январларда бизде инфекциялык ооруканаларда бардык орундуктар толуп калып келген да. Ошондуктан азыркы учурда өзүбүздүн өкмөтүбүз тарабынан азыр 3 жерде чоң оорукана курулуп атат да. Бул жаңы ооруканалар. Булар Ошто, Нарында, Бишкекте болуп туруп. Андан сырткары мурдакы баягы иштебей калган
ооруканаларды дагы чындыгын айтканда жаңы оорукана деп койсок деле болот да. Жалпысынан бир 11 оорукана ишке киргизген атат да. Уже булар мына сезон башталганга чейин, ноябрга чейин булар баардыгы ишке киргизилет. Андан сырткары аларга болгон бүт баардык жанагы оборудование, кроваттан баштап тумгучкалары барбы, дары-дармектер, реанимациялык отделениелердеги оборудованиялар бүт баардыгы, кислородный концентраттар, ошолор баардыгы уже сатылып алынып коюлду да, буларга даярдалынып жатат да. Зуридин Шарипович, бир чоң мероприятиябыз бул элдердин ошо грипп оорусуна каршы эмдөө вакцинация деп атабыз. ушул жөнүндө сурайын дедим эле да, бул керекпи ушул? Ошол вакцинация сөзсүз керек да. Себеби бул жерде айтып атпайбызбы, могу азыр келе жаткан учурда грипп, андан кийин башка ОРВни чакыра турган вирустар и коронавирус да болуп калышы мүмкүн да. Ошондо эгерде биз грипптен жок дегенде элди сактап кала турган болсок, анда калгандары менен бир аз жеңилирээк болот. Грипп кошулса, анын үстүнө коронавирус кошулса, дагы бир кандайдыр бир вирустар кошулса, бул жерде сөзсүз түрдө баягы оорунун өтүшү оорлошуп кетет дагы, анан өлүмгө дагы көбүрөөк душар болуп калышы мүмкүн да. Бирок коронавирусту биз бүгүнкү күндө мындай ишеничтүү айта алабыз. Мурдакы могу июлдагыдай көп учур катталбайт. Бирок эрежени сакташ керек э. Оор болбойт. Көп учур өлүмгө алып кетти, кери учурлар дагы аз болуп эсептелинет да. Ошого вакцинацияны азыр 119 миң алып келип таркаттык. Дагы 700 миң келип жатат. Жалпысынан Кыргызстанда жалпы элдин 13%га чейин ошо камсыз кылсак болот да. Зуридин Шарипович, аярлуу топтор деп коебуз. Ошолор көбүрөөк ооруган адамдар, медициналык кызматкерлер, жаш балдар биринчи кезекте, андан кийин ошо чоң кишилер дагы өнөкөт болуп калган оорулар менен ооруп жүргөн ушуларга биринчи кезектен жасайбыз да. Зуридин Шарипович, бир маселени тактап коелучу, мына убактыбыз кыска болуп атпайбы? Зуридин Шарипович, эл арасында мындай бир суроо пайда болуп атат да, ушул гриппке каршы жана вакцинаны акы төлөп айрым поликлиникалардан алып койсо болот деген маалымат болбодубу? Анан айрымдарда чочулоо бар да, жаштар алып койсо, муну балалуу боло элек жаш жигиттер, кыздар алса тукумсуз болуп калат экен деген чочулаган суроолорду көп учурда айтып атышат. Окумуштуу медик катары тактап коюңузчу. Туура эмес маалымат. Вакцина эч кандай зыяны жок э. Ар ким эле барып өзүгө өзү сайып ала бербейт, же болбосо бир таанышыга сайдырып албайт. Вакциналар ошол үйдөлүк дарыгерлер борборлорунда, кайсы жерде эмдөөгө жасоочу кабинеттери бар, ошол жерлерге баягыдай үйрөтүлгөн, ошону мындайча айтканда тажрыйбалуу мегайымдар, врачтар көрүп туруп, анан буга текшерип туруп жасайт деп туруп, баягы кайсы оорулар ошондой противопоказаниялар бар деп коет, ошолор жок болсо, анан кийин врач сайдап айтат, ошол жерде медсестра саят. Бул жерде эч кандай жанакы айтылган сөздөрдүн чындык эмес э, орунсуз. Себеби муну миллиард адам алат жер жүзү боюнчачы. Рахмат. Жыл сайын ошонун ичинде анан экинчиси бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан кайсы компоненттерди кошуш керек, ошолор дагы бүт баардыгы такталып андан кийин берилет. Рахмат. Дагы бир нерсени айтып коюш. Кыскача айтыңыз. Эме болуп атат, элдерге керек болуп атат. Бул ошол эле коронавируста 3-4 айдан бери медициналык кызматкерлер айтып келатпайбы? Маска тагыңла, аралыкты сактагыла, колуңарды тез дезинфекциялап тургула, той топтурларга элдердикини уюштурбай эле койгула, сактангыла деген. Ошол эле иш-чаралар келе жаткан мына алдыдагы грипп, ОРВ, сасык тумоолордун дагы алдын алуу иш-чарасы керек э бул. Ошондуктан бул жерде ошол эле иш-чараларды мындай басаңдатпай, кайра күчөйтүп чоктоп турганыбыз бул коронавирустун дагы, грипп, ОРВлердин дагы келе жаткан сасык тумоодун дагы алдын алуу иш-чаралары болуп эсептелинет. Рахмат сизге, Зуридин Шарипович. Урматтуу радио каармандар, биз менен байланышта болуп, өзүнүн ой пикирин, деги эле азыркы акыркы маалыматтарды айткан республикалык жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча илимий практикалык борбордун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору Нурматов Зуридин Шарипович болду. Зуридин Шариповичтин элге айтайын деген дагы көп ойлору бар экен, чыңгыз. Буюрса дагы биринчи радиодо биз кененирээк ушул нерселерди
жеткизгенге аракет кылалы. Эми кезек кабарларга дагы жаңылыктарга жетип калды окшойт, Ооба, аз гана убактыбыз калды. Жаңылыктардын кийинки чыгарылышы, кийинки топтоо менен да таанышасыздар. Жогоруда сөз болгондой, вакцинация Россиядан алынып келип, азыр Кыргызстанда жасалууда. Демек, бул вакцинациядан 65-тен жогорку адамдар акысыз колдонууга жана кош бойлуу аялдар, ошондой эле көп ооруган балдарга жана ашыкча салмагы бар адамдарга дагы жазылат. Кант диабети, боор өнөкөт оорулары бар жана дагы өпкө, жүрөк сыяктуу баягы организминде оорулары бар адамдар үчүн дагы бул акысыз жазалат дейт. Эми кесиптешибиз Урмат Жээнбеков дагы биздин студиябыздан орун алды. Албетте кийинки жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн биз микрофонду кесиптешибизге узаталы. Учкун мамлекеттик ишканасы парламенттик шайлоого карата 3523 дана бюллетень басып чыгарды. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады. Анын белгилешинче, ошондой эле аталган ишкана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн Braille шрифти менен 5928 дана бюллетенди чыгарган. Чыгарылган бюллетендер жогорку коргоочу сапатка ээ болуп, урнага салынганда автоматтык түрдө эсептелүүчү атайын боек кошулган. Бүгүнкү күн шайлоого 10 күн калган күн, мыйзам боюнча 10 күн калгандан кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясы аймактык шайлоо комиссияларга өткөрүп бериш керек. Азыр бүгүндөн баштап жерлерге ошол бюллетендерди жеткирүү боюнча иш сапарга чыгышат. Азыр алар даяр. Борбордук шайлоо комиссиясы Арабандагы жаңжалдан улам 2 талапкерди шайлоодон четтетти. Кече 24 сентябрда БШК Ош облусунун Арабан районундагы окуяга тиешеси бар 2 партиянын жана талапкерлердин жоопкерчилиги жөнүндө маселени карады. Эскерте кетсек, 20 сентябрда Арабан районунун Юсупов айылында шайлоо өнөктүгү учурунда 2 партиянын ортосунда уруш чыгып, баягы жаңжалга айланган. Кеминде 12 адам жаракат алып, 10 адам милиция бөлүмүнө жеткирилген. БШКда 2 негизги маселе боюнча добуш берүү болду. Окуя боюнча партиялардын жоопкерчилиги жана талапкерлер Илхом Маннанов менен Шүкүрулло Файзуллаевди шайлоо жарышынан четтетүү. Жыйынтыгында БШКнын 6 мүчөсү партияларга эскертүү берүү үчүн добуш беришсе, 10 мүчөсү талапкерлерди шайлоодон алып салуу добушун берген. Ошентип БШК Мекеним Кыргызстан жана Биримдик саясий партияларынан 2 талапкерди шайлоодон четтетти. Добуштарды сатып алуу боюнча 40 иш тергелүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиевдин айтымында, шайлоо мыйзамдарын бузууга байланыштуу 82 кылмыш иши жана 46 жорук сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Прокуратура органдары 34, башка органдар боюнча 25. Ошол фактыларды кароонун жыйынтыгы боюнча КЖБ кылмыш жоруктар бөлдүктөр реестрине 27 материал катталды. Анын ичинен кылмыштын белгилери менен 19, жоруктардын белгилери менен 8, номенклатурный делага жазылган 17, Борбордук шайлоо комиссиялары жана аймактык шайлоо комиссияларына 5 материал жиберилген, 3 прокурор чара көрүү актысы киргизилген, 4 факты боюнча факты такталган эмес жана азыр 3 материал каралып жатат. Сиздер башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиевдин айтканын уктуңуздар. Башка жаңылыктардан Кыргызстанда тояштарды өткөргөндөргө көзөмөл күчөтүлөт. Республикалык штабтын жыйынында айтылгандай, учурда адамдардын коомдук жайларда бет кап тагынбай жүрүшү жана массалык иш-чараларды белгилөө көбөйүүдө. Мындан улам жаңы учурлар катталууда. Андыктан мааракерлерди белгилегендерге карата айыптын суммасын көбөйтүү үчүн административдик чараларды күчөтүү керек. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда кафе, ресторандарда 50дөн ашык адамды чогултуп иш-чара өткөрүүгө уруксаат берилбейт. Чет элдик жаңылыктардан Канадада COVID-19 экинчи толкуну башталды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн премьер-министри Джастин Трюдо билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Маалыматка ылайык, коронавирустун экинчи толкуну 4 чоң провинцияда болуп жатат. Жаз мезгилиндеги пандемияга салыштырмалуу абал начар болушу мүмкүн, бирок бизде экинчи толкунду көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк бар, деген премьер-министр Джастин Трюдо. Акыркы маалыматтарга таянсак, Канадада COVID-19 илдети 150 миңдей адамдан аныкталган, 130 миңге чукул бейтап аталган илдеттен сакайып ооруканадан чыкса, 9 миңден ашык адам каза болгон.
Бүгүн 25 сентябрга карата дүйнөдөгү статистикага ылайык коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны 32 миллион 996 миңден ашты. Анын ичинен 22 миллион 150гө чукул бейтап айыгып чыкса, 980 миңден ашык адам каза болду. Коронавирус эң көп катталган өлкөлөрдүн саппашында АКШ турат. Бул өлкөдө жалпы 7 миллиондон ашык киши коронавирус илдетин жуктуруп алды. Кийинки өлкө болсо Индия турат. Бул өлкөдө 5 миллион 732 миң адамдан ашык адам коронавирус жуктуруп алды. Ошондой эле Бразилияда болсо 5 миллиондой адам коронавирус илдетин жуктуруп алганы аныкталды. Казакстан өлүм жазасынан баш тартты. Казакстандын Тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, өлкөнүн Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Кайрат Омаров өлүм жазасын жоюуга багытталган жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга тиркелген экинчи факультативдик протоколго кол койду. Казакстан 2003-жылы өлүм жазасына мораторий жарыялаган, анын ордуна өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын колдонуу сунушталган болчу. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан 24 сентябрда Ош шаарынын Курманжандатка муниципалдык аймактык башкармалыгында 120 орундуу Балажан атындагы заманбап бала бакча пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан кабарлады. Шаар башчысы Таалайбек Сарыбашов жергиликтүү бюджеттин эсебинен шаардын ар бир кичи районуна бала бакча курула тургандыгын билдирди. Аталган бала бакча жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуп бүткөрүлдү. Жаңылыктар соңунда аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 25 сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 22-27 градус жылуу болот. Талас облусунда бүгүн +17-22 градус, Ысык көл жана Нарын облусунда 18-23 градус жылуу, Чүй облусунда дагы ушундай эле аба ырайы болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Бүгүн абанын температурасы 20-22 градуска чейин жылуу болот. Урматка рахмат айталы. Акыркы жаңылыктар менен тааныштыргандык үчүн. 8ден 5 мүнөт өттү, ардактуу радио каармандар. Ал эми биз болсо таңкы бурулуш программасын алдыга карай уланталы. Биз сөзүбүздү улантабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында валюта курсу кандай болду экен деп кызыккан биздин замандаштарыбыз дагы көп. Аларга маалыматты бере кетели. Улуттук банктын акыркы ушул саатка алынган маалыматы, ал эми жана акча алмаштыруучу жайлар ар кай жерде ар кандай болушу мүмкүн. А биздин маалымат Улуттук банктыкы 1 АКШ доллары 79 сом 34 тыйын, 1 евро 92 сом 49 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 2 тыйын түшүп кетиптир. Казак теңгеси 18 тыйын. Демек, доллар жогорулаганда сомго карата орус рубльнин курсу түшөт экен. Чыңгыз, ушундай түшүндүрсөк болобу? Ооба, туура айттыңыз. Ал эми биз болсо калган кебибизди шайлоого бурабыз. Аз эле убакыт калды. Мына туура бүгүн жума, кийинки жума менен үгүт иштери 7 күндүн ичинде токтойт. 3 октябрь күнү, ишемби күнү бул тынчтык күнү деп коет шайлоо процессинде, бардыгыбыз билебиз. Ал учурда ошол маселе ошол ар кандай үгүт иштери болбосун деген күн болот дагы. Анан үгүт иштери ал күнү жүргүзүлбөйт. 4 октябрь күнү шайлоо. Демек 7 күн дагы үгүт иштери кызуу жүрөт экен. Шайлоонун алкагында мындай маалымат бар экен. Кыргызстанда форма 2 деген баягы шайлоо толтуруу кагазы, арыз жазуу боюнча багыт бар эмеспи? 481.950 жаран форма 2 форма 2 боюнча шайлоо дарегин алмаштырууга арыз жазган экен. 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоодо бул көрсөткүч 297.327-ни көрсөткөн экен. Мына ушунча сандагы жаран форма 2 боюнча шайлоо тилкесин алмаштырса, быйыл андан көбүрөөк болгон экен. 481.950
жаран форма 2 боюнча шайлоо дарегин алмаштырууга арыз жазган. Жогоруда биздин кабарчыларыбыз канаттагы урматтагы токтолду. Ошо башкы прокуратура маалымат берди. Ушул мыйзам бузуу фактылары катталган деп. Ошол прокуратура иликтеп жаткан 128 мыйзам бузуу фактысы бар экен. Анын ичинде учурда жазык кодекси боюнча 82 кылмыш иши, кылмыш жана жоруктар кодекси боюнча 46 факты катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган дейт. Андан сырткары административдик ресурс катталып жатат деген да маалымат бар экен. 11 факты боюнча ушул боюнча тергөө жүрүп жаткан экен. Демек, бүгүнкү күндө ушул шайлоо процессинде үгүт иштери кызуу жүрүп жатканда мыйзам бузуу боюнча фактылар тиешелүү жерлерде катталып, ал боюнча иштер жүрүп жаткан экен. Анан ар кандай маселелер бар экен. Шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу, шайлоо документтерин бурмалоо, укуктарды жүзөгө ашырууда тоскоолдуктарды кылуу сыяктуу, Анын ичинде шайлоочуларды сатып алуу боюнча дагы 40 факты бар экен. Негизи эле ушу шайлоочуларды сатып алуу деп биз баягы акча сунуштап добуш алуу эле эмес, тескерисинче мен добушумду берем, акча деп акча алгандар дагы жоопкерчиликке тартылат деп биз канчадан бери айтып келе жатабыз. Азыр ошол боюнча дагы элден алынган сурамжылоо бар, ошону угуп көрөлүчү, кандай дешет болду экен. Акча берип аткан болсо, акча менен эмес, акчасын алыш керек. Мен берсе акчасын алам, бирок баарына каршы болом. Деп парламент ишеним жок. Келет депутаттарың. Кайрылып отурат, элдин чөнтөгүн мисалы үчүн канча деген акчаны чачышты булар. Келиштирмей парламентке депутатка коюштуна деген акча беришет, эмеге коюшат, ага акча төгүшөт. Ошол төгүлгөн акчаны алыштын кайра эле элдин кызы эле, элдин жонунан сыйрып алат. Мен албайт элем, бирок бар эле алып атышат да. Көп эле алып атышат, себеби дагы эле ишенич аз элде. Алып кое бериш керек деген принцип бул точно бар, республика боюнча бар. Алыш керек, анан барып каалаганга добуш беребиз, себеби кабинада эч ким көрбөйт, билбейт деген уже жаштар баары билишет. Эгер сунуп атса акчаны кайра тартпайт да. Ошондой. Жок, акча сунуштаса деле алган жерим жок, сунуштап атышат. Акча деле алган жокпуз. Чын айтканда. Ошо акча берсе албайт элек. Балдардын келечеги үчүн ошо эме болчу. Сенен акча сунуштап атышат, албайбыз. Эмнин келечегин ойлош керек, мамлекеттин келечегин ойлош керек. Анан акча бергендер мамлекетте деле оңолуп койт го. Туура эмес, бизге келип атат мисалы. Анан да кайсы партия десең айтпайт экен. Ушул акча берем, ушул паспортуңузду бериңиз депчи. Менде мисалы үчүн мен өзүм астында жумушчуларым бар да, реализаторларым. Анан айтам, кайсы партия, айтчы, кайсы партия экен десем айтпайт. Биз выходность болуп атат кудайым. Айласы кеткенден жок дегенде акчасын алып калайын деп атат да. Каршы элемин добуш сатып алганга. Ошо. Шайлоо жөн эле шайлап койсом болот-ку. Акча албай билбейм мен, бирдеке дей албайм. Чыңгыз, 4 аял заты сурамжылоого катышыптыр, 4 тең жок акча албайбыз дейт да, эркек жолдоштор тиягынан биягынан чыгып айтып атат го. Берсе алыш керек го, анан кабинага барганда өз каалагандай кылыш керек го деп. Бирок анын дагы жоопкерчилиги бар да. Албетте бул чологой деп эсептесек болот, себеби мунун жоопкерчилиги 220 миң сомдон 260 миң сомго чейин. Добуш саткандык үчүн, Ооба. Саткандык үчүн сатып алган адам дагы мына ушунча айып тартат жана андан оорурагы 2,5 жылга чейин ажыратуу деген бар, Демек, анда бардык эле жарандар ушул добуш сатуу дагы бул кылмыш экенин, жоопкерчиликке тартыла тургандыгын сезип, билип, анан өздөрүнүн жүрөгүндөгү каалаган нерсеге добушун берсе деген ниетте бололу, Азыр ушу шайлоо боюнча мына көбүрөөк жүк, көбүрөөк сын бул Борбордук шайлоо комиссиясына айтылат. Биз азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдужапар Гапуровичти кепке тарталы, эгер даяр болсо. Абдужапар Гапурович, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мынакей 1 жума убакыт калды, үгүт иштери дагы деле кызуу жүрүп жатат. 1 ай аралыгында бир топ мына маселелер болду, жагдайлар болду. Соңку ирет ошол шайлоого аттанган айрым партиянын талапкерлерин шайлоодон четтетүү чечими да кабыл алынды окшойт да. Соңку жаңылыктарды бөлүшсөңүз биз менен. Ушундай окуялар Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү маселелер силердин жыйында каралат да. Туура айтасыз, Талайгүл, азыркы кезде ушу 4 октябрга дайындалган Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосунда
мындай бир чечүүчү элдин баары ушул тартылган бир этабына келдик деп айтсак жаңылышпайбыз. Анткени үгүт иштери сиз белгилеп өткөндөй ушундай кызуу жүрүп жатат. Алар ар түрдүү мына өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан угуп көрүп атасыздар. Алар ушундай бир айрым жерлерде мыйзам бузуулар менен коштолуп аткандыгын Борбордук шайлоо комиссиясынын күн тартибинде жана тиешелүү жумушчу топтордун укук коргоо органдарынын күн тартибинде каралып аткандыгы буга күбө. Сиз айткандай ошол айрым депутаттыкка талапкерлерди мыйзамдардын талаптарын бузгандыгы үчүн, шайлоо алдындагы үгүт иштеринин эрежелерин бузгандыгы үчүн бул жарыштан четтеткенге туура келип атат. Себеби биздин бардыгыбыз үчүн эрежелер, бардыгыбыз үчүн талаптар бирдей болуш керек. Ошондо гана биздин шайлоонун ачыктыгы, айкындыгы мындай билинет элибизге. Алардан шайлоонун натыйжаларын дагы мындай тааныганга ушундай бир шарт түзүлөт. Мындан сырткары ошол азыр мына угуучуларыбыз белгилеп өткөндөй айрым жерлерде ушул шайлоочулардын добуштарын сатып алууга аракет кылган убакыттар, жерлерде ошол муниципалдык кызматкерлердин ал иштерге тартылгандыгы, уюштурулгандыгы дагы ушундай белгиленип атат. Менин оюмча ушундай көрүлгөн чаралардан азыр тиешелүү укук коргоо органдарында жана Борбор шайлоо комиссиясынын жумушчу топторунун кароосунда бир топ иштер турат. Менин оюмча ушуларга көрүлгөн чаралардан мындан кийинки шайлоо алдындагы үгүт иштеринин деги эле шайлоону даярдоо өткөрүүдө бир тазалыкка, ачык айкындуулукка мындай бир жол түзүлөт деп айтсак жаңылышпайбыз да. Аймактык комиссиялар жана материалдык техникалык базаны чыңдоо, керектүү жабдыктар менен толуктоо иштери баары аяктагандай, Анан калса бюллетендер да даяр болуп калды да. Туура айтасыз, жерлерде буга чейинки бул идентификация өткөрүү боюнча биздин жабдыктар барып, кайра азыр келип, баягы тиешелүү шайлоочулардын тизмелери жүктөлүп, азыр даярдалып жатат жерлерге. Биз кечээ күнү кечинде шайлоочулардын сандарына жараша Учкон акционердик коомунан биз бюллетендерди буйртма берип, ошону кечээ алып, аймактык шайлоо комиссияларга жиберүүнү уюштурдук. Жалпысынан шайлоочулардын санына жараша 3.523.532 шайлоо бюллетени даярдалды. Андан сырткары ал мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалды. Андан сырткары Braille шрифи менен бюллетендер жана трафареттер менен дагы даярдалып, ушул жерлерге жөнөтүлдү. Мындан сырткары участкалык жана аймактык шайлоо комиссияларынын протоколдору, алардын чоңойтулган үлгүлөрү дагы, чоңойтулган формалары дагы даярдалып, кечээ күнү бул шайлоо документтеринин бардыгы атайын кагаздарга жана коргоо белгилери бар элементтер коштолуп ушундай даярдалды. Бул башка эме подделка жасаганга, жасалма бюллетендерди же болбосо шайлоонун башка документтерин жасаганга мындай каршы аракеттер. Шайлоо бюллетендери кечээ күнү ушул Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн жана аппараттын жана спецсвязьдин кызматы менен ушул жерлерге жөнөтүлдү. Буюрса бүгүн бардык кечээ күнү жакынкы жактар бүгүн буюрса азыркы убакта ушул алыскы биздин аймактарга бюллетендерди аймактык шайлоо комиссиялары өткөрүп алышат. Чет мамлекетте жашаган шайлоочуларга камкордук кандай болууда? Туура айтасыз. Бул азыркы 4-октябрга дайындалган шайлоого дагы чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыздын активдүүлүгүн баса белгилегим келет. Алдын ала шайлоочулардын тизмесин жарыялаганыбызда 13.300 шайлоочунун тизмеси илинсе, азыркы убакта 32.580 шайлоочунун тизмеси такталды чет өлкөлөрдө. Алар үчүн дагы кечээ күнү шайлоо бюллетендери башка документтер менен коштолуп, дипломатиялык биздин өкүлчүлүктөр
аркылуу ушул жерлерге жөнөтүлдү. Жана форма эсибиздерге салып коюш керек дагы бир маселе, өткөн 17-жылкы президенттик шайлоодо 18,5 миң эле ушундай жарандар тизмеге кирген. Чет өлкөдөгү 5 эле миңи шайлоого келип катышкан. Ал эми форма 2 боюнча сиздер массалык маалыматтар каражаттарынан көрүп аткандай, азыркы күндө бардык келип түшкөн форма 2 боюнча арыздар обработка болуп, ушул форма 2-ни дагы ушул 3,523,532 шайлоочунун ичинде форма 2 менен жылган өзүнүн шайлоочунун адресин алмаштырган биздин жарандарыбыз дагы ошонун ичинде. Ушул биздин мигранттар, дагы бир маселе, анан ар кандай укук бузуулар же болбосо мыйзамга каршы аракеттер болуп калганда сиздерге анан тиешелүү укук коргоо органдарына кайрылуу болуп атат да. Мисалы, сиздер карай турган иштер бар, анан ошол түздөн түз укук коргоо органдары карай турган иштер болот да, Туура айтасыз. Биз жерлерде мурда белгилеп жүргөндөй, Борбор шайлоо комиссиясынын алдында, жерлерде аймактык шайлоо комиссияларынын алдында ушул оперативдүү ыкчам чара көрүү боюнча жумушчу топтор түзүлгөн. Алардын составында укук коргоо органдары, башка бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү, шайлоо комиссияларынын өкүлдөрү бар. Алар ошол мыйзам бузууларды, сатып алуулар болобу, административ ресурс болобу, же бир башка шайлоо алдындагы үгүт иштеринин бузулуштарын тескеп, ушул ыкчам тиешелүү документтер менен бышыктап, анан караштуулугуна жараша мамлекеттик органдарга, тескөөчү органдарга ошондой жөнөтүүнү жүргүзүп жатат. Биздин кечээ күнү эле биздин Борбор шайлоо комиссиясынын алдындагы ушул ыкчам чара көрүү тобунун жыйынында дагы бир топ ушул укук органдары менен биргеликте жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча башкы прокуратуранын, ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер, аларга көрүлүп жаткан чаралар боюнча маселелерди карады. Бул тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Биз менен байланышта болгон Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бегматов Абдыжапар Гапырович болду. Абдыжапар Гапырович бизге бир топ жакшы, соңку, анан маанилүү маалыматтарды берди. Чыңгыз, байкадыңбы, мурдагы шайлоодо мисалы 12 миң гана чет өлкөдөгү биздин мигранттар каттоого туруп, анын 5 миңи гана шайлоого катышкан экен. А бул жолу 32 миңден ашуун кыргызстандык тизмеге катталыптыр. Анын бир жарымынан добуш берсе дагы бул абдан жакшы. Бул ким кандай кылышы керек, ал өз иши, кимге добуш бериш керек. Бирок өлкө үчүн өтө маанилүү, анан биздин саясий турмушубузда туруктуулукту камсыз кылууга багытталган мындай иш-чараны өз убагында өткөрүп алсак, бул бардыгыбыз үчүн эле жакшы болуш керек. Ал эми кимге добуш берет, ал ар бирибиздин өз ишибиз. Чет жердеги шайлоочулар үчүн дагы 45 шайлоо тилкеси түзүлгөндүгү кабарланган. Албетте 32,580ди түздү деп айтып атабыз. Жана дагы кесиптеш ушул шайлоо багытында сөз кыла турган болсок, сөз эркиндиги тууралуу дагы маалымат каражаттары менен шайлоого аттанып аткан партиялар арасында келишим түзүлдү. Буга 16 партиянын ичинен 14-ü катышкан. Кыргызстан жана республика партияларынын өкүлдөрү келген эмес. Эми сунуш кандайча бул баягы келишим түзүлүп калды? Бул келишимдин демилгечиси негизинен медиа диалог уюму болуп эсептелет экен. Сөз эркиндиги тууралуу келишим юридикалык күчү жок экен. Бирок баягы өзара келишим. Ошол юридикалык күчү жок, жөн эле мындай бир коомдук башталыштагы келишим деп айрым партиялар келбей койгондур, Балким. Мына бизге режиссер белги берип атат, 8-ден 25 минута өткөндө биз эфирди жабышыбыз керек экен. Азыр канча болуп калды саат? 8-ден 22 мүнөт өттү, 3 мүнөттүк убактыбыз бар. Чыңгыз, мен сага бир жакшы маалыматты айтайынбы? Нобель сыйлыгы барго? Ооба. Ошол фонддун ар бир сыйлык үчүн берилчү байгесине дагы акча кошулган экен да. Ал канча дебесиңби, $110 миң кошууну чечти дейт да. Демек, ар бир сыйлыктын акчалай байгеси мурдагы боюнча 10 миллион швед крону менен эсептесең, ушундай болот экен. 10 миллион швед крону же 1,1 миллион доллар ушул сыяктуу экен да.
125 жыл мурда швед окумуштуусу Альфред Нобель 31 миллион кронун учурдагы курска айлантканда 1,8 миллиард кронду мураска калтырып, илим чөйрөсүндө ийгиликке жеткендерге байгыге катары берип турууну мурастап кеткен экен да. Нобель өзү ушундай акчаны анан бара жүрүп отуруп, бул дагы бүгүнкү күндө мындай өтө абройлуу, дүйнө жүзүндөгү абройлуу сыйлык экенин билебиз. Анан бизде ошол саясат эле эмес, Кудай буюрса келечегинде ошол медицина, физика, химия, адабият жана башка искусство, экономика багытында дагы ушундай биздин белгилүү окумуштуулар, абдан бир дүйнө жүзүнө атагы чыккан адамдар чыгып, ушул сыйлыкка дагы татыктуу болуп калгысы бардыр, Кудай буюрса. Буюрса деп туралы, эми бул келечектин ишидир деп божомолдоп, жоромолдоп туралы. Анан ушул акча жөнүндө, акчанын баягы үстүнө кошулуу жөнүндө айтсаңыз, бир маалымат эсиме түшүп атат. Өткөндө эле Facebook тармагынан окудум эле. Пенсияны аз алгандарга аз, көп алгандарга көп кошулган туурабы деген суроо коюлуптур. Калкка коюлган экен, эми ар ким ар кандай пикирин жазды. Ушул туурабы же ушул туура эмеспи? Ушул маселе боюнча биз канча жылдан бери биринчи радиодо ушул маселени талкуулап келе жатабыз. Бул атайын эсептөөлөр ушундай кабыл алынып калган экен. Ким, мисалы сен азыр канча социалдык фондко акча которсоң, көбүрөөк которсоң, сен да убагында көп акча аласың. Ушундай эме менен, ушундай эсеп менен мурун которулган акчага байланыштуу болуп калат экен, адам өзү канчалык көбүрөөк акча которсо, канча эмгек акы тапсаң, ошончо акча көбүрөөк социалдык фондко которулат. Анан ошондон көбүрөөк пенсия алып калышат. Ал эми айлыкты көп алган соттор, анан жана башкалар деп атпайбы? Бул өзүнчө маселе да. Биз кийин муну да талкуулайт окшойбуз, 8 саат 24 мүнөт. Анда биз акырындап угармандарга бардыгына ийгилик каалап, жана дагы жакшы күн каалап программабызды аяктай турган учурга жетип калдык. Урматтуу радио каармандар, биз ушуну менен таңкы бурулушту жыйынтыктайбыз. Программаны мазмундуу жана сиздерге көңүлүңүздөргө жаккандай болушу сиздерден да көз каранды. Анткени сиздер биз менен байланышып, ой пикир сунуштарыңыздарды, эл ичинде болуп жаткан көйгөйлүү маселелерди, кызыккан суроолоруңуздарды берип турсаңыздар, биз ошого жараша адистерди таап, ошол боюнча сиздерге да жооп алып бергенге аракет кылабыз. Биз биринчи радио дайыма угармандары менен, таңкы бурулуш болсо ар дайым иш күндөрү таңында сиздер менен болот. Биз студияда Чыңгыз Рыскелдиев жана Талайгүл Чабдарова иштедик. Ал эми режиссердик пультта Бакыт Ашрахманов жана техникалык жактан бизди тейлеген Азиз Чокморов болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын дейле. Маалыматтардын бардыгы сиздерге керектүү болсо, анда биздин программа максатына жетти деп ишенебиз. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.